Кызылкыя шаарындагы суу көйгөйү. Первый этажда бар мына, Имансали 59-те. А экинчи этажга чыкпайт. Неге чыкпайт? Полный вообще нөл жок мында. Неге экинчи этажга суу чыкпайт? Напор жок. Эскилиги жеткен суу түтүктөрү. Уже турбаларды срогу бүткөн. Алды, значит, где-то 80-90 жыл болуп калды. Чирип бүткөн уже. Тартырып алып келген таза суу. Ошол жерде. Азыр бул жерге саатыга 415 000 литр суу келип атат. Ишбайрам водозаборунда. Суу тартыш жердеги жаңы конуштар. Ошол жерге эле где-то 3000 население жайланышты да. 3000 үй бүлө. Анын ар бирите 5тен 15 000 население жайланышты. Эл арасындагы нааразычылык. Жаз мезгилинде көтө кылайка болгондо да элдер жалп түшүп калат да зыландап. Ошондо айла жок беребиз. Ошо анан өтө бир олай болсо бердирбейбиз. Шаар тургундарынын ден соолугу. Ушул мезгилде ичи ооруган, ич келтек оорулары, ошолор инфекциялык оорулардын естественно саны көбөйүүдө. Көйгөйдү чечүүгө багытталган аракеттер. Ошол мына азыр эми Кудай буйруса дагы бир жерге насос коюп туруп, мына биздин полигондо мына суу кеңири болот, мынан беребиз. Күнөөлүүдөй болуп, бурчту карап турган суу чоргосунан көп жылдан бери суу чыкпайт. Суу жок. 2 жылдан бери ташып ичебиз. Кышта дагы жумтуп ташыйбыз. Эртең менен кеч ташыйбыз. Чынар эжи 4 баланын энеси. Кызылкыя шаарына үй бүлөсү менен 2 жыл мурун көчүп келген. Алмасалиев көчөсүндө жайгашкан 2 кабаттуу үйлөрдүн биринде жашайт. Масалиев көчөсүндө дамкомун. 3 үйгө. 57, 55. Бирок кебейт. Саар бир малам келбейт. Экинчи этажга чыкса бир челек чыгат. А так башка чыкпайт. Суу маселеси нөл. Мэриянын маңдайында жайгашкан бул көчөдөгү көйгөйлөрдү жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жакшы билет. Кызылкыя шаарында суу маселеси көптөн бери бул бизде курч суу маселеси боюнча бизде көйгөйлөр бар. 3-4 жылдан мурда 43 000 население болсо, азыр күндө бизде 50 000ге жакын население. Бир 20 000 квадратный жерге чейин үй жайлар курулуп жатат. Значит, эл өскөндөн кийин бизде ушул убакта эле суудун тартыштыгы бизде мурда дагы тартыш болгон, азыр дагы тартыш көбөйүп калды. Шаар 7 кичи районго бөлүнгөн. Суу сааты менен ар бир кичи районго кезеги менен берилет. Кулатова улицада жашайм мен. Күндүзү 3-төн где-то 6-7-лергече чыгат суу. Менин семьяма жетиштүү. Кызылкыя шаарынын өзүндө ичилүүчү таза суу чыкпайт. Сууну 3 жерден тартып алып келишет. Бири аралыгы 14 чакырым болгон Исфайрам сайынан келсе, калганы жакынкы Ноокат районунан 27 километрге созулган суу түтүктөрү аркылуу тартырылып келет. Ошол суудун басымы биздики жетишерлүү. Бирок элде түшүнүк жок. Себеп дегенде мына өткөндө эле комиссионный биз биринчи кичи районда жүрдүк. Ошондо эле Кулатов көчөсү Титаник деген 5 кабаттуу үйлөргө бардык. Түнү эшигин ошо домкомдор менен биргеликте ачып кирген убакта биринин дагы баягы туалеттен кеткен суунун клапандары иштебейт. Суу барат, сразу каналчага түшүп кетет. Краниктер иштебейт. Прямо ваннага салып койгон. А кантип 4-5 этажга суу чыгат. Келген суунун көлөмүн көбөйтүү максатында эскилиги жеткен суу түтүктөрү алмаштырылып жатат. Мындагы диаметри 150 болгон куурлардын ордуна эми 219 куурлар коюлат. Биз башынан Кулуштан участкасынан экинчи көтөрүмгө айдаган насос менен суу айдайбыз. Азыркы күндө биз ошого жаңы линия курулуп, баягы правительство проекттен азыр иштер жүрүп атат. Жогоруда азыр куурлар коюлуп атат, жаңы пластиковый куурлар. Азыр 400 насос койсок, шаарга мурда 260 куб саатына келген болсо, эми жаңы насосту коюп иштетсек, 300-400 кубка чейин суу келет.
Аралыгы 1 метр болгон эки арык. Бирин шаарга эптеп суу жеткиргени куруп атышса, экинчисинде таза суу керексиз эле агып жатат. Азыр мына көрүп турган сууңар ошол куурлар эскилиги жеткендиктен баягындай тешилип, жарылып берип атат. Күндөн күндө аварийный 3 бригада үчөө тең только мына паров менен жарматса кылып атат. А так биз планга коюп алып мына жерди кылабыз дегенге уже жетишпей атабыз. Мынтип атып чыккан сууларды болбоду дегенде 100 метр тереңдиктен скважинадан тарттырып чыгышат. Кызылкия шаарынын суу канал муниципалдык мекемесинин кызматкерлери суу түтүктөрүн күнүгө текшерип турушат. Значит, күнүнө мындай выездарга 5 жолу, 6 жолу авария болгондо баягы паровдор көбөйүп кеткенде 10 жолу эм чыгабыз. Анан 2 бригада бир азгы моментте успеть кое калат. Азыр мына жерде как раз мына ширетилген жер бар. Ширетилген жерде мына жаш балдар үстүгө чыгып ойногон, тем более мына турбалары ширип калганга байланыштуу мурда азыр мына чөп менен кагып туруп полный суу токтотуп алабыз. А сууду полный шаардан токтоткондон кийин анан үстүдөн келип туруп дагы дополнительно лавка коюп сварка кылабыз да, ширеттебиз. Авариялык бригадалар жалпы узундугу 300 километрден ашык болгон суу түтүктөрүн оңдоп тейлешет. Су түтүктөрү, трубопроводдор, водопроводдор эскилиги жеткен да. Эскилиги жеткен деген бул эми былтыркы мурдагы кылымдын 50-жылдары коюлган турбалары. Азыр көп сууду берип туруп, давление менен көп бергенибизде баягы түтүктөрдөн суудар чыгып, керектүү нерсе патер көп болуп калып атат. Ошого карабастан жергиликтүү бюджет несебеден мына былтыркы жылы 4 километрче ошо водопроводдорду суу түтүктөрүн алмаштырдык. Бул эми мына Северный көчөсүндө Нигматуллина бизде, анан Каракоз деген жерде Токтогул көчөсүндө Баялинова, Бөкөнбаева ошол жерде трубопроводдорду алмаштырдык, водопроводдорду. Себеби ал жерде биринчи 1924-жылы коюлган турбаларды алмаштырылган. Акыркы 2 жылда суу түтүктөрүн алмаштыруу иштери токтобой жүрүп жатат. Бул былтыр жасалган иштер. Мындагы суу түтүкчөсү быйыл кышында жарылган. Учурда суу жоготуулардын алдын алуу үчүн аракеттер көрүлүүдө. Ошо Европейский банк развития реконструкцияны. Бул жерде 14 миллион евро каралып жатат. Ошо 14 миллион евронун биринчи траншка 6 миллион евро дейт. Бул 6 миллион евронун 3,5 миллионunu biz сурап атабыз, что баягы гарантовый кылып, анан 2,5 миллионunu biz как кредитке biz төлөп берели деп. Бул жерде бизде эмне караган? Бир где-то 35 километрче трубопроводдорду алмаштырдык, шаардын водопроводдордун немелерине. Анан тышкары бир 24 километр канализацияларды. Бизде шаарда канализация. Анан эң дагы бир негизги нерсе ошо очистной. Ошо Исфайрам сайдан келген сууду тазалаганга дагы дополнительный очистной сооруженияларды куруш. Суу канал муниципалдык мекемеси шаардын тургундарын гана эмес, шаарга чектеш айылдарга жана улам көбөйүп жаткан жаңы конуштарга да суу жеткирип беришет. Саатыга 1000 куб суу келет. Бирок биздин шаардын ички бөлүштүрүүчү, ички суу жеткирүүчү турбалардын эскилиги жетип, бүгүнкү күндө 90 жыл, 80 жылдык мөөнөттө эскилиги жетип, турбалар жарылып, көп суулары жоготуп. Ошон үчүн элге биз күнү түнү суу бере албайбыз. Исфайрам сайынан келген суу алгач чогулуп тазаланат. Кызылкыядагы жашоочулардын 70%-на ичилүүчү суу ушул жерден бөлүнүп берилет. Тетиги мына айылдын башына мына адыр аркылуу ошо жерде көмүлгөн диаметри 530 мм болгон темир куурлар аркылуу мына приемник камера мына жерге отстойник келет. Ушул отстойниктен чыркып мына биринчи отстойник мына ушуларда мына 8 отстойник бар эки жакта, эки жерден келип. Ушулардан чыркып тазаланып кийинки фильтрге барат да, мына жанындагы фильтр. Анан кийин ошол жерден да тазаланып,
Havuzga boruladi. 2 havuz var bu yerda. 600 kubovойдан 1200 кубтук. Бул жерге саатына 400 кубтан, башкача айтканда 400 тонна суу келет. Мында суу бир аз тунугандан кийин экинчи фильтрге барып түшөт. Келдик, ошол жерден келген суу бул жер өзү фильтр, дагы кайра тазаланат. Мына жерден чыккан суу мына лотоктор аркылуу сыркып, астында дагы чебенке ташталган баягы немелер бар, таштар. Ошол жерден сыркып отуруп тазаланып, бул жерден өтүп анан havuzга барат. Havuzдан хлорид этип туруп, анан айылга немеге, шаардык немелерге бөлүшүп берилет да. Суу бөлүнүп берилерден мурун лабораториялык текшерүүдөн өтөт. Гүлжамал эже ар 2 саатта суудагы хлордун нормасын текшерип турат. Ал эми атайын аппараттын жардамы менен суунун тунуктугу саат сайын текшерилет. Мына хим лаборатория биз таңертең 7-ден 7ге чейин 12 сааттан жумуш иштейбиз. Таңертең келип havuzдан суу мутнусту текшеребиз. Мутнусту текшерип, ылайыкка болсо, мына көп ылай болсо, мына дисвада менен аралаштырып, текшерип, ошо норманы диспетчерге айтып коебуз. Ошо канча норма чыгат, өтө эле ылай болсо, диспетчерге звонок кылып, ылай токтоткула, 30дан жогорусу уже берилбейт суу. Дагы кошумча суу тазалоочу жайларды куруу үчүн Европа өнүктүрүү банкы менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул иштер келерки жылы аткарылат. Быйыл жергиликтүү бюджеттин эсебинен шаарда 3 скважина казылып, биринчи жолу Куруксай жер участогунан ичүүгө жарактуу суу чыкты. Мындай скважиналарды казган менен Кызылкия шаарындагы суулар бардыгы мындай ичкенге жарабайт да. Бүт бардыгы баягы агрессивный вода деп коюп, жесткий, каттык суу дагы анан ичкенге жарабайт. Ошол мына өткөндө гидрологиялык партия менен исследование кылдырып караганыбызда мына ушул жердеги суу, мына азыр бизде мына сайдын чегесинде жараган суу чыкты да. Исследование ичкенге болот. Мына Кулуштандын суу да эле суу. Скважина тендерди жеңип алган Кызылкиядагы суу канал муниципалдык ишканасы тарабынан курулган. Сууду биз кандай кыйналып алып келгенмен, биз аны сарамжалдуу пайдаланбай атабыз. Эң негизги сарамжалдуу пайдаланбай атабыз. Бул сарамжалдуу пайдалануу үчүн бүгүнкү күндө баягы Европейский банк өнүктүрүү жана кайра куруу банк менен проект жазып 5000 суу эсептегич үчөтчүктөрдү алып атабыз. Кудай кааласа кийинки жылдан эме болуп калса, суу эсептегич үчөтчүктөрдү койсок, эл экономикалай баштайт да. Суунун наркы 1 кубу, башкача айтканда 1 тоннасы 6 сом 80 тыйын. Кызылкия шаарындагы төрөт үйү. Бул жер стерилдик тазалыкты талап кылат. Бирок социалдык объектилерге да таза суу сааты менен берилет. В рабочей системе очень было бы неплохо, чтобы постоянно... Жумушчуларга ар дайым алып турган суу болсо жакшы болмок. Анткени суу медицина кызматкерлери, айрыкча төрөт үйүнө иштегендер үчүн аябай керек. Бул көйгөйдү чечип берсе жакшы болмок. Неплохо было бы, если бы нашли решение этой проблемы. Бул көйгөйдөн кабары бар чет элдик меценат Саид Баюми жазында төрөт үйүнүн короосуна скважина курдуруп берген. Быйылкы жылы эрте жазында бүткүл дүйнөлүк ассамблеясынын жаштар Кыргызстандагы жетекчиси Саид Баюмдун жардамы менен биз скважина бурут кылдык. 80 метр жерден суу чыккан. Ал жерге водозаборный скважина койгонбуздагы ал сууду баягы роддомдун керектүү мезгилинде ал сууду иштетебиз. Ал жердагы мисалы төрөт үйүнүн территориясындагы шаарыбыздагы эле саат менен суу берет, эртең менен анан кийин кечинде. Күндүзү суу жок мезгилде скважинаны иштетебиз. метр тереңдиктен чыккан бул сууну ичүүгө болбойт. Бирок короону тазалап, бак-дарактарды суугарууга жарайт. Мурун 500 метрдей алыстыктагы арыктан суу ташыганы туура келген кичи метайымдар үчүн быйыл бир кыйла жеңилдиктер жаралды. Медициналык кызматкерлердин колун жууганга, баягы шешептерди, шаймандарды жууганга
суу керек болот да. Себеп дегенде андай кылып алсак, жанагы кан аралашкан жерде жууп туруп алсак, ал тез эле баягы жыттанып бузулуп кеткен. Мына элге азыр жылдын жай мезгили, күн аябай өзүңүздөр күбө болуп атасы ысык. Естественно, бизге ушул мезгилде баягы ичи ооруган, ич келтек оорулары, ошолор инфекциялык оорулардын естественно саны көбөйүүдө. Шаардагы аймактык бейтапкананын 2-3 кабаттуу үй имараты бар. Короосу да чоң. Бул жерге дарыланганы жакынкы айыл өкмөттөрдөн да келишет. Бул жака неме ёмкуст толтуруп алып туруп, ошол жерден отуруп баягы очередь менен сугарабыз да. Биздин максатыбыз чтобы дарактар куруп калбасын деп да. Аймактык бейтапкананын кире беришинде суу резервуарлары жайгашкан. Оорукананын каражатынын эсебинен 2 ёмкус койгонбуз. Анда өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ар бир ёмкусу 28 кубка ылайыктаган, экөөнү кошкондо 56 куб. Бул суу келген мезгилде биз ёмкустарды толтуруп алабыз дагы. Шаарыбызда суу токтогон мезгилде больницада. Ошол баягы түш мезгилинде биз ошол ёмкустардан бүт зданияларга монтаж кылганбыз, азыр суудан алып турабыз. Жай мезгилинде мындагы сууда бейтапкана үчүн аздык кылат. Ошондуктан кошумча скважина куруу үчүн аракеттер жүрүп жатат. Буйруса жакынкы жылдарда бул маселе чечилет.